Ağalamga ырайымын жаса, ал ырайымын тосуучу эч ким жок. Жана кимдир бирөөгө мээримин тосуп койсо, ал мээримини андан кийин жиберүүчү эч ким жок. Кудуреттүү даанышман Алла Таалага чексиз мактоолор, даңктоолор болсун. Аллах Таала буйруган буйруктары келишкен сулуулукта кемчиликсиз кабыл болуу үчүн биз үчүн өзүнүн сүннөттөрүнү көрсөтүп, үйрөтүп кеткен сүйүктүү пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Аян телеканалында Марва телестудиясынын Ороз айына арналган Райян теледолбоорун көрүп жатасыздар. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү маегибизде орозонун сүннөттөрү жана адептеринде жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биздин бүгүнкү сыйлуу коногубуз устазыбыз Шубак Ажы Жалилов. Устаз, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Аллах сизден разы болсун, устаз, биздин маегибизге убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн. Устаз, ушу биринчиден эле орозонун сүннөттөрү дегенде эле сүннөттүн зарылчылыгын айтып берсеңиз, устаз. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вал акибату лил муттакин. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде мен силерге Кур'анды бердим. Жана Кур'ан менен бирге эле хикмат сүннөттү бердим деген аяты келет да. Бул деген сөз ушул Кудай Тааланын Кур'ан-ы Каримдеги өкүмдөрдү аткарууда ошолордун дагы телегеи тегиз, дагы толук болуп, ошол динибиз өзүнүн көркүнө чыксын үчүн Кудай Таалам ошол өзүнүн пайгамбар аркылуу бизге өзүнүн сүннөттөрүн жиберди. Эгерде бир мисал катары айтсак, ошол адам жанагы сүннөт намаздарды окуйт, эмне үчүн десе, Кудайым парз кылган жок. Бирок пайгамбар окуп жүргөн намаздар, ошол парз намаздардын кайсы бир кемчилиги кетип калса, ошол сүннөттөр менен ошонун жанагы кемтиги толуп, мындай байманасы ашсын деген маянда айтылынат да. Демек, ар бир кылган ибадатыбыз, ар бир кылган амалдарыбыз ошол сүннөттөр менен ишке ашат. Сүннөт бул пайгамбарыбыз алейхиссалам дайым аткарып жүргөн, кээ бир учурларда кээде аткарып, кээде аткарбай калган, анан кээде аткарууга мындай бир таргип берип, кызыктырып аткаргыла деп өзү сунуш кылган амалдары сүннөт болуп эсептелет. Сүннөт амалды кимде ким аткарбай койсо, аны биз мындай чоң күнөөкөр деп аны күнөөлөгөнгө акыбыз жок болот. Бирок сүннөт амал аткарган адам кыяматта ошол пайгамбарыбыздын шапаатына, пайгамбарыбыздын ырайым мээримине дуушар болуп, ошол аркылуу колдоосунда татып, анан Кудайдын ырайымына кирет деген терең ишеничибиз бар биздин. Устаз, бирок кээ бир учурда сүннөт дегенибизде кээ бирки көз караштарда мындай таштап койсо боло берет, кылбай койсок боло берет деген түшүнүк дагы келип калып. Ошондой айрыкча акыркы учурда, мисалы үчүн ошол сүннөт намаздарга, сүннөт орозолорго, зикирлерге мисалы үчүн маани берилбей калды дагы. Ошол балким бир учурда жанагы адамдар парздан алыс болгончу деп парз үйрөтүп алсак, анан калган өзүнүн ордуна келер деген нукта болгон болушу мүмкүн да, бирок ошол бойдон калып калды деген түшүнүк да. Болбосо Орто Азиялыктар илгертеден эле сүннөттөргө мындай парздай мамиле кылышкан. Мен жаңы илим алып жүрүп, анан тарави намазды парз деп жүрүптүрмүн. Анан сүннөт экенин билип, айылдын молдосуна аба ушул сүннөт экен, анан сиз парз десем, балам бизге сүннөт парз айырмасы жок, бизге бардыгы эле бирдей парз деген да. Көрсө, ошол сахабалардын ордунда ушундай болгон. Анткени амалдардын бул парз, бул сүннөт, бул мустахап деп бөлбөй эле алар ошол чекеден аткарып кете беришкен да. Бөлүнүү кийин чыккан, ошол жанагы алымдар чыгып, кайсы категорияга кириш керек, балантүкүн далилдерине жараша ошентип бөлүнүп калган. Ошондуктан чыныгы мусулман адам ошол сүннөтпү, парзбы деп эстен бардын аткара турган болсо, бул ошол ибадаты көркүнө чыгат, толук болот деген маани келип чыгат. Адамдын пайгамбарга болгон махабаты сүйүүсү менен билинет. Анткени пайгамбарга ыйман келтирүү важип болот. Ошол важиптин далилдери ошол сүннөткө амал кылуу, аткаруу деген. Демек, кайсы бир деңгээлде сүннөттү жеңил кармап, ошол амал кылбай коюунун өзүндө пайгамбарга болгон махабаттын өтө толо эместигинен кабар берип турат. Анан устаз, бул сүннөттү аткарып, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн аткаргандык деле бул Алла Таалага баш ийгендик болуп эсептелет. Албетте, Кур'андын өзүндө келет. Мени сүйсөңөр, пайгамбарга итаат кылгыла, ээрчигиле.
деп ошол пайгамбарды ээрчүү, сүннөт амалды аткаруу Кудай Таалага болгон махабаттын бар экендигинен кабар берет да. Анткени ошол сүннөттү деле Кудайдан келген ал деле. Кудайдан келген болгон пайгамбар алейхиссалам өзү айтып берген сүннөт болгон болбосо, ошол пайгамбар алейхиссалам айткан дегенин бардыгын Кудайдан келген вахий катарында кабыл кылышыбыз керек. Эми бул жерден устаз ошол сүннөттү себепсиз эле таштап койсо боло берет деген түшүнүк ката экен. Албетте, себеп таштап койсо боло берет деген сөз бул албетте ката. Анткени ошол сүннөттөрдү себеп таштагандар барып отуруп парздарды деле себеп таштаганга жол ачылып калат дагы. Бул адамдын ыйманына нукус жеткирип кое турган, кемчил жеткирип кое турган амалдардын катарына кошулат. Адам бийик даражага жеткиси келе турган болсо, ошону эч качан баш тартпаш керек. Бул дагы биздин ислам динибизде мындай ар бир өкүмдө чеберчилиги деп айтсак болот экен да. Албетте. Парызды таштабаш үчүн бизге сүннөт бар деп. Албетте. Ар бир иш жөндөн жөн болбойт. Ошол өзүнөн дагы башка бир улуу ишке жол ачып берет, ошого себепчи болуп берет деп айтсак туура болот. Алла разы болсун устаз. Эми бизге сүннөттөрүн айтып берсеңиз, ошол орозо күндөрдө ким орозо туткан болсо аткарыла турган сүннөттөрдү. Орозонун сүннөттөрү боюнча албетте сөз бир кыйла көп, бирок ошонун ичинен негиздүүлөрүн ала турган болсок, биринчи маселе бул орозо кармаган адам ошо эртең менен саарлык ичүүсү. Адатта бизде мындай ооз ачууда көп тамак жеп алат да, ошону менен багымдат дагы өлтүрүп, каза кылып, анан саат 11-де тургандар болот да, анан боло берет деп. Албетте өкүнүчтүү бул. Чындап жанагы орозо кармаган эртең менен саарлык ичпей койсо андан орозо бузулуп калбайт, бирок ошол орозодо сооп боло турган. Анан айрыкча ошол жанагы таң атарга жакын калганда, ошол жанагы саарлыкты бир аз кечеңдетип барып, акыркы убагында ичүү дагы өзүнчө бир сүннөт болуп эсептелет. Анткени пайгамбарыбыз айткан: "Тасаххару фа инна фис-сахури барака". Саарлык ичкиле, зордук ичсеңер, ошондо береке болот деп айткан. Андан сырткары пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү ошону ичкенге дайым аракет кылган. Ошондуктан биз кээде айтабыз, жок эле дегенде эртең менен туруп, ошол багымдаттын астында таң аткандан мурда ошол жок дегенде суу ичип алсаңыз дагы ошол иншалла сүннөткө эргешкен болосуз. Кудай Таалам орозоңуздун көркүнө көрк кошот. Экинчи бир себеп, ошол эртең менен саарлык ичкенде орозону кармоого дагы жеңилчилик көбүрөөк болот да. Шарият адамды өзүн өзү кыйнаганга жол бербейт. Анан дагы бир нерсе, ошол эле учурда ифтар маселеси дагы ошону дагы эртелетип ооз ачуу деген сөз. Мисалы үчүн азан айтылынганда кээ бир азанды угуп тура берет дагы, анан бүткөндөн кийин дуа кылып намаз окуп андан кийин ооз ачышат да. Жок андай эмес. Азан айтылып башталганда демек убакыт кирди деген сөз болот. Дароо ооз ача берсе болот дагы, намазды окуп намаздан кийин уланса болот. Биздин устаздарыбыздын кээ бирлери, ал эмес моногу Харамейн, Макка майданында имамдар ошол ифтарда көп тамак жешчү эмес экен, анткени таравиде кыйналып калабыз дегендей кылып азыраак тамак жешип, анан ошол саардыкта мындай бир аз мындай бир көбүрөөк тамак жегенге аракет кылган дейт. Ошон үчүн андан башка бир маселе, пайгамбар алейхиссалам хадиси бар: "Ла язалу насу би хайрин ма аджалу аль-фитра". Эгер адамдар ооз ачаар дайыма эртелетип турган болсо, булардан жакшылык үзүлбөйт дейт да. Ошон үчүн дайыма жакшылык болсун, жолубуз ачылсын десе, ошол ифтарды өз убагында кылыш керек. Анан такыбалык кылып, мен бир тулу куптанды окуп келип тамак жейм, нага чейин орозом дагы бекем болсун десе, бул деген туура эмес. Анткени такыбалык бул ошол динге туура келген жолу менен болот. Анан өзүнчө эле мен ушинтет эле, мисалы үчүн багымдат 2 рекет болсо мен парыздын 4 рекет окуп коеюн бүгүн дегендей эле кеп болот. Ошон үчүн анын үстүнө жана убакыт киргенден орозо болбой деле калат. Убакыты киргенден кийин ошон үчүн адамдар ошо эртерээк тамак жегени жакшыраак. Бул ошол экинчи сүннөт деп айтылат. Бул жерде да устаз ошол сүннөттүн эң көркөм жакшы болгондугу бул пайгамбарыбыз өзү кандай кылган болсо ошого топ келгендиги сүннөттүн эң сонур деп экен да. Албетте. Ниеттин түз болуусу жана ошол аткарылган амалдын пайгамбардын сүннөтүнө туура келүүсү менен болот да. Анан ниет түз болуп сүннөткө туура келбесе, же сүннөткө туура келип ниет түз болбосо, анда бул амалдардын бардыгы кабыл кылынбайт. Балким кээ бир учурда кээ бирлери бидат болуп эсептелет. Бидаттын түрлөрү көп. Эң ушул арам болуп керек болсо, ошол арам иштин дагы чоңураак күнөөкөр болуп калат. Анткени арамды кылган адам арам экенин билет, бидат кылган адам арам экенин билбейт да. Ошондуктан анын кылганы көбүрөөк күнөөкөр болуп калыш ыктымалы. Устаз, сизден Алла разы болсун. Дагы бизге азыр адамдар менен болгон мамиледеги сүннөттөрдү айтып берсеңиз. Адамдар менен болгон мамиледеги сүннөттөр, орозо кармаган адам пайгамбардын хадисинде келет: эгерде кимдир бирөө сизге келип ачууланып уруша турган болсо, ага жооп бербестен
enni saimun, men orozomун деп жооп бергиле дейт. Адам ошол өзүнүн оозу менен курсагы менен гана орозо кармабастан бүтүндөй денеси турган турпаты, жан дүйнөсү менен орозо кармасын, кыймыл аракети менен орозо кармансын деген сөз да. Ошон үчүн пайгамбардын башка бир хадисинде ас-сауму жуннатун дейт. Орозо бул калкан дейт. Эмнеге калкан десе, ошол орозо аркылуу жанагыдай күнөө иштерден өзүн өзү тосуп калат, ошо менен калкаланып калат деген маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, эгерде бирөө ачууңарга тийсе, мен орозомун деп өзүңүн орозо экениңди айткының, анан ошол дагы сен орозо экениңди билип, ал дагы токтоп кала турган болсун деген маани. Ошондуктан ушак айткандан, гайбат сүйлөгөндөн, жаман айткандан адамдар алыс болуш керек. Андан сырткары мына орозодо айрыкча мынагы таразадан алдагандан өтө алыс болуш керек. Маалыматтарда айтылгандай, орозодо аткарган нафил ибадаттар парз ибадаттардын соогун берет да. Ошол сыяктуу эле орозо аткарылган макруh иштер бул кээде арам иштерин дагы күнөөсүн жазылып коюш ыктымал, мафхум мухалафа деген түшүнүктөн жумхурдун пикири боюнча айтсак болот да. Андан сырткары дагы бир нерсе, ошол жанагы бул шафи мазхабта макруh, бирок бизде сүннөт деп айтылат. Бул деген түштөн кийин айрыкча мисвакты көбүрөөк колдонуу. Пайгамбар алейхисалам муну колдонгон. Анткени орозо учурунда ашказан бош болуп калып, мындай жагымсызчылыктар келип калса, ошондон адамдар тартынып уялат дагы, башка бирөөлөргө мындай бир ыңгайсыз болуп калабы дейт. Чындыгында пайгамбар айткан, бул деген бейиштин жыты дейт да. Мистин жыты бейиштеги Кудай Таала үчүн мистин жытындай бир сооптуу болот дейт. Бул адамдардын көңүлүн көтөрүүчү айтылган маселе. Бирок ошого карабастан оозун тазалап, мисвак менен ошол тазалап турса жакшы болот. Пайгамбар алейхиссалам мисвакты орозонун башында тегинде колдонгон. Жанагы колдонгон мисвак жыгач таякча бул нымдуу болобу, жанагыдай үзүлгөн же болбосо кургаган болуп айырмасы жок болгону, ошону мындай бир кесиндилер жутуп албаш керек колдон келишинче. Болбосо ошол сүннөт деп эсептелет. Бул жерде дагы устаз ошол биздин ислам динибиздин көркөмдүгү, сулуулугун байкасак болот экен да. Албетте. Орозо ибадат менен, бирок ошол эле убакытта мусулман адам бир жагымдуу, жакшы жыт менен болуп туруш керек деген. Сөзсүз түрдө. Ошон үчүн жанагыдай бир көзүнө сурма койсо, же болбосо жанагы чачтарын майласа, муруттарын, сакалдарын майлай турган болсо, албетте бул нерселерге мисалы үчүн каршылык көрсөтүлбөйт. Орозодо кайра адамдар көбүрөөк мындай үлгү болуп, көбүрөөк мындай бир анткени тамак жебей калды, кол бошоп калды деген сөз. Айрыкча кыргыздар эртең менен дасторкон жайып кечинде жыйнап алабыз, ошол тамак аштан бир аз кол бошоп калат деген маани келип чыгат. Ушул жерде азыр бизге сиз айткан сүннөттөрдөн, парыздардан байкап көрсөк, мусулман адам орозо тутканда канчалык парызды, сүннөттөрдү толук аткарган болсо, орозонун негизги максаты болгон мындай өзгөрүүгө көбүрөөк көркөм салымын кошот экен деген ойдо калдым да мен азыр орозодон. Эң туура айтасыз. Негизи орозонун милдети дагы мына ошол. Орозодо айтылган ар бир парз, ар бир сүннөт, ар бир мустахабтын ошол жөнүнүн артында сөзсүз түрдө бир хикматы бар. Аны кээде сырлары бар да. Биз кээде байкайбыз, кээде байкабай калабыз. Эгерде орозонун парздарына чектелип кала турган болсо, орозонун даамы тата албай калат да. Адам ошол орозодон, ибадаттан даам татып, ошондон ырахаттануу үчүн ошол орозону толук кармаганга аракет кылыш керек. Орозону толук кармаганга деген сөз ошол орозонун ички дүйнөсүн, сырткы дүйнөсүн, орозонун жан дүйнөсүн дагы туура түшүнүш керек да. Орозонун краскасы, боёгу менен чектелип калбастан. Адам ошондо ачкачылыктын даамын сезет. Анан дагы башка бир маселе, жана ач кадырын ток билбейт деп, жанагы биз токтордун бардыгы ачтардын кадырын билбей, зекет берилбей атканы, ооруп аткандарга жардам бербей аткан, кайрымдуулуктун болбой аткандагысы дагы мына ошол орозо кармалбай аткандан келип чыгат да. Эгерде биз жана 5 парзды, мисалы үчүн намаз, орозо, зекет, ажылык, андан мурда ыйман келтирүү, калима шахадат үйрөтүп койсок, эгер ошолорду Кудай Таалам каалагандай үйрөтсөк, анда калган нерселерди үйрөтүүнүн кереги жок. Ибадат өзү үйрөтүп алат. Мисалы үчүн намазды айтат, эгерде намаз дейт, Куранда айтат, жаман иштерден, одоно сөздөрдөн кайтарат дейт да. Анан бирөө сөгүнчөк болуп, оозу балит ыплас болсо, ага намазды үйрөтсөк, намазды тургузса, ошондон кайтарат. Эгерде орозону туура биле турган болсо, кармаса кайрымдуулук өзүнөн өзү келип чыгат. Айтор ошол 5 парз, калган парздардын бардыгын, калган сүннөттөрдүн бардыгын жетелеп келе бере турган ушундай бир кудуретке ээ. Ушул жерде дагы бизге устаз сүннөттөрүн айттык эми, ошол сүннөт парыздардын дагы орозонун мындай көркөм, эң толук жакшы көрүнүштө болуш үчүн бул орозонун адептери дагы бар эмеспи? Ошол адептеринен айтып берсеңиз.
Орозонун адептери, урматтуу бир тууганым, ошол орозодо сүннөт деп айтсак дагы болот. Бул ошол ифтарлык берүү маселеси бар орозодо. Андан сырткары орозо учурунда ошол зекетин орозо учурунда бергенге аракет кылуу. Андан сырткары орозо учурунда жанагыдай бир катташпай калгандар менен катташуу, туугандар менен мамиле түзүү. Орозо учурунда убакытты мындай көлгө түшкөнгө же болбосо машыкканга же болбосо башка нерсеге эмес, балким өзүн орозо учурунда мындай ибадатка бекем болуп көбүрөөк Куран окуп калганга, илимий сабактарга катышканга, өзүнүн диний маданиятын жогору көтөргөнгө аракет кылуу ошолордун баардыгы орозодогу адептер деп айтылынат. Анан орозодо мисалы үчүн адам эстеп кайра карап чыгып, кийинки розого жетемби жокпу деп ошол капа болуп жүргөндөргө кечирим берүү, капа кылып койгондордон кечирим суроо сыяктуу нерселерди билиш керек. Андан сырткары орозодо ошол жанагыдай адептердин бири мүмкүн болушунча жанагыдай ден соолугун начарлатып кое турган, орозону кармап коюудан кыйнап кое турган, тосо турган нерселерден алыс болгонго аракет кылуу дагы адептерине. Мисалы үчүн жана хижама кылдырса эгерде ошондон көп мындай бир кан алып койсо, алсыз болуп кала турган болсо, же болбосо бала эмизсе ошондон мындай бир курсагы ачып орозо кармаган кыйын болуп кала турган болсо, анда бул адамдар ошолордон алыс болгондугу дагы орозонун көркөм адептеринин катарына кадимкидей кошулат. Устаз, бул жерде азыр эң негизгиси мамилени оңдоо деп айтсак дагы болот экен да, бул орозо ичинде. Эң биринчиси адам өзүнө болгон мамилеси, андан кийин адамдар менен болгон, кембагалдар менен же жанагы бирөөлөргө ифтарлык бергендик. Андан эң акыркысы бул Алла Таала менен болгон мамилени оңдоо айы деп айтсак дагы болот экен да, сиздин айтышыңыздан байкаган. Сөзсүз түрдө, анткени орозону адамдар мактана албайт бирөөгө. Орозо кармап атам деп ашказанда эчтеке жок экендигин көрсөтүү кыйын да. Ооз менен айтып коюшу мүмкүн, бирок намазды кыймылдап көрсөтө алат, зекетти кыймылдап бере алат да, бирок орозону көрсөтүү өтө кыйын. Ошондуктан Аллах Таала мен соону өзүм билип берем деген. Ошондуктан орозо чындап эле адамдын ыхласын баяндаган маселе. Анан бир нерсеге таң калам, мына биздин элде намаз окубаган деле, башка кылбаган деле орозо кармагандар көп да. Анан ошондон биз ыхластуу эле окшойбуз деп ойлойм да. Анан бирок эми ал өзүбүздү сооротуу, албетте ошону менен чектелип калбаш керек. Анткени орозо кармап атып деле орозонун адептерин, сүннөттөрүн мындай бир риаят кылбастан, ошого маани бербестен орозону бузуп алып кармагандар деле бар да. Көп адамдар эгер орозо боюнча сабак албаса, таалим албаса, анда орозону бузуп алуу оңой эле болуп калат. Устаз, сизден Алла разы болсун, бизге маегибизге убакыт бөлүп бергениңиз үчүн. Жана Алла Таала сиздин илимиңизге береке берип, элибизге, жерибизге, баардыгыбызга пайдалуу кылып, баардыгыбыз амал кылганга Аллах субханаху ва таала өзү насип кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Орозонун сүннөттөрү жана адептери деген теманын айланасында сөз кылдык. Кийинки берүүбүздөн жолугушканча саламаттуу болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.